Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Ар жуманын шаршемби күнү кечинде өнөрлүү өмүр уктуруусунан жолугушуп келебиз. Мына бүгүн дагы өнөрлүү өмүр уктуруусунда жолугушуп отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Анда эмесе назарыңыздарда өнөрлүү өмүр уктуруусу. Бүгүнкү өнөрлүү өмүр уктуруусунун коногу бир 3-4 китептин автору. 2011 жылы чыккан, андан кийин 2014 жылы Кыял деген ат менен китеби чыккан, андан кийин мына 2021 жылы Үн деген китеби чыкты. Жазуучулар союзунун мүчөсү, Нур Борбор академиясынын дагы мүчөсү Тажиева Кыял бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына эми өнөр деген бул абдан мындай бир астейдил, мындай бир аяр мамиле кыла турган нерсе. Өнөрдү жараткандан берилген шыбага деп да келебиз, Кудай тарабынан берилген шыбага. Бул өнөр бардык эле адамга бериле бербейт. Ал эми ушул шыбаганы мындай бир аздектеп алып жүрүүдө бул ошол өнөрдүн ээси багабы же ошол өнөр адамды багабы, ээсин багабы? Ушундан баштасак сөздү. Адамды өнөр жаратат го деп ойлойм да мен. Ар бир адам өнөрлүү деп ойлойм. Анан ошол эгерде адам өзүнүн кандайдыр бир ошо өнөр аркылуу өзүн өзү жаратып жүрүп отурат да. Улам бир ачылыштарды жасап өзүнөчү ошентип жүрүп отурат да. Анан жана сурооңуз мага жакты, адамды өнөр жаратабы дегени. Мен ошого кошулам. Адам өнөрдү жарата албайт. Себеби ал чын эле ошо туулганда эле ал ошондой мүмкүнчүлүгү менен, ошондой бир жүрөктөгү бир ошондой бир касиет, керемети менен кошо төрөлөт деп ойлойм да. Анан ошону адам катары өстүрүп жүрүп отурган ошо өнөр эле болот болуш керек деп ойлойм. Мен ошол сөзүңүзгө кошулам. Анда эми бул өнөрдү баягы жараткандан берилген белек же болбосо шыбага деп атабыз да. Ошондой жагдайда мисалы өнөрдү кандай шартта биз аздектей алабыз же болбосо өнөрдү кантип биз андан ары өркүндөтүп кете алабыз, кантип аздектейбиз? Болбосо айрымдар айтат, бул 1% 1% талант, ал эми 99% эмгек деп коет. Бул жагынан сиздин көз карашыңыз кандай? Мен атайын ушул өнөрдү сактап калайын, ушул өнөр менен өнөрүмдү өстүрүшүм керек деген сыяктуу менде ой мурда жок болчу. Ошондой андай ой жок болчу да. Мен жаш кезимде тетирисинче ошол өнөрүмдү кайда катаарымды билчүмесмин да. Себеби турмуштук шарттар ошондой болгон болчу да. Кайсы бир учурда үй бүлө курганда башка бир жумуштарым бар деген сыяктуу. Анан эмнегедир кайсы бир учурда мага ырдын таптакыр кереги жок учур болгон да. Жөн эле курулай бир убаракерчилик деген. Бул жөн эле убаракерчилик. Анан сен ыр жазып отуруп алсаң, балдарың дагы, үй бүлөң дагы, кайын журтуң дагы, тууган туушкандарың дагы калып калат, сенин жумушуң да калат деген сыяктуу түшүнүк бар болчу да мендечи. Анан ушунчалык бир оргуштап, укмуш бир нерселерди жазгым келип, жасагым келип, элдерге бир чыгып алып ыр окугум келип, буркан шаркан түшүп келип турган учурда мен тетирисинче ушунчалык өзүмдү тыйчумун да. Уят депчи. Буулугуп турган учурда тескеринче тыйып, кыз кишиге болбойт деп. Уят эми ушунчалык алдыда башка бир тирилик турса, анан ушунун баарын тыштап коюп тиги ыр жазып отуруп алган кантип болсун, ушинтип ыр окуп кетип калган кантип болсун, буну келин жасай турган иш эмес деген сыяктуу бир өзүмдү тыюу, өзүмдү бир катуу, анан улам бир ошенткен сайын оргуштап бир чыккым келет, оргуштап бирөөлөргө ыр айткым келет. Анан эле байкасам эч жака чыкпайм, ыр жазбайм, мен ыр жазгам эч ким деле билбеш керек деген сыяктуу неме киргизип алган да программачы. Анан карасам эле жолуккан кишиге эле отуруп алып ыр окуп берет берем да. Мен угуп койчу деп элечи. Демек бир кайсы бир канал аркылуу чыгып турбаса болбойт да энергиясы. Ошо да көрсө ошончо мен өзүмдү тыйган үчүн анан
мени түшүнгөн адам болсо ээрчип кетем да кадимкидей элечи. Тиги мен момундай ыржаскам элестетти эле анан ошол жөнүндө бир алар тема козгоп койсо же мени колдоп койсо укмуш бир андан бир жашоо таап кадимкидей эле анан жылуулук табылып калат биз деген жылуулук. Ошо мээрим табам дагы анан ошо менен кечке сүйлөшөм, ошону ээрчийм деп ушинтип жүрдүм көп жыл бою эле ошентип жүрдүм да анан кийин бир күнү ойлондум чын эле мен ушинтип жүрө беремби депчи. Анан кой муну деген катпай чыгарыш керек. Жаманбы, жакшыбы кеп сен кыйын акынсыңбы же жаман акынсыңбы кеп анда деле эмес экен. Бул жашоонун өзү ушундай экен. Сен жакшы ырда жазышы мүмкүн, жаман ыр деле жазышы мүмкүн. Бул элге кайсы бир учурда керек болушу мүмкүн, керек деле болбой калышы мүмкүн. Ал башка маселе экен дагы. Эң негизгиси сен жүрөгүңдү кыйнабай жашашың керек экен да. Эркин, эркин. Кандай сен эмне кылгың келип атат, сени кандай элге өнөр тартуулагың келип атат, эмне мүмкүнчүлүгүңдү элге көрсөткүң келип атат, ошону такыр тартынбаш керек экен. Анан ошондон улам мен ошо шыбага дегенди кечирээк түшүнүп калдым да. Анан эгерде мен убагында жанагындай буркан шаркан түшүп бир ушундай бир учур келген да, ошол учурда мен катпасам, ошондой бир мамиле жасабасам, бир башкача бир ачылыштар болот эле деп өзүмө өкүнүп калам да. Себеби чынында мындай башкача ойлонгонго аракет кылган учурлар көп болчу. Могу турмушту такыр кабылдабай, бул дүйнөнүн түзүлүшүн, системасын деги кабылдабай таанып таштап, кайсы башкача бир жарыктарды издеп, ошол жактан бир дагы бир башка бир жашоолор болуш керек деген сыяктуу мындай укмуш бир ойлор келген учурлар бар болчу да. Анан азыр андай ойлор жок. Азыр андай ойлор карып кетти да эмнегедир. Баягы тунук акыл, тунук сезимдер эмнегедир азыр ошонун деңгээлинде таба албайм да. Анан ошондон улам жанагы өнөрдү багыш керек деп атпайсызбы? Мурда ошентип эле ойлочумун, өнөр мени багат. Мен өнөр эми өзүнөн өзү жүрө бере турган нерсе деп эле көп неме кылчу эмесмин да. Анан кийин байкап калдым, бул ден соолукка дагы аябай таасирин тийгизет экен. Эгерде сен ошол өнөргө жакшы мамиле кылбасаң, ал сенден да өчүн алат экен да. Ошондон улам азыр сиз айткандай аяр мамиле жасаш керек деген ойго келип калдым. Анан бул жерде баягы өнөрдү аздектөө жөнүндө, өнөрдү андан ары өркүндөтүү, ага аяр мамиле кылуу жөнүндө сүйлөшүп атпайсызбы? Эгер бул өнөргө андай мамиле кылбай койгон учурда баягы жоопкерчиликтик болуп калбайбы? Мисалы, мындай бир нерсени көрүп туруп анан ошону нары карай улабай коюу бул өтө жоопкерчиликтик болуп калат го деген ой келет да. Буга кандай карайсыз? Туура. Мен кадимкиде кээ бир ушундай учурлар болот. Мында деген чын эле өнөр сенден өч алат деп атпаймынбы? Ошол сыяктуу эле мисалы бир укмуш бир эргип бир момундай темада жазыш керек экен, муну жазбаса болбойт деген сыяктуу бир неме келет да, анан кайсы бир иштерге аралашып унутуп кеткен учурларым болот да. Анан ошол учурда мени таң атканча уктай албай, жаным кыйналып, баары бир ошол менден доолоп аткандай сезиле берет да. Өнөр касиетпи, ырбы менден доолап таарынып аткандай сезилет да. Анан уктай албай кыйналам кээ бир учурдачы. Кээде түн ортосунда жазыш керек болот, Көп учурда ошондой болот. Анан бул дайыма эле эрге укмуш эле жаза бербейт экенсиң, бир учурлар болот экен. Кайсы бир учур болду былтыр, мурдагы жылдары бир 2-3 жыл катары менен укмуш ырга кирип кеттим да. Эч нерсе баарын унутуп салып эле, бүт тирликтин баарын жыйыштырып коюп, бүт жумуштардын баарын керек болсо ошол жанагы турмушунда маанилүү нерселер бар да, ошонун баардыгына кайыл болуп эле ушу ырга берилип бир жашаса кандай болду экен деп атайын эле ошо башоту менен кирип көрдүм да. Мунун дагы жүгү бар экен. Өтө эле ошентип кирип кетип жашаганда дагы таптакыр бир мындай туңгуюкка түшүп кетет экенсиң, бир тереңге кирип кетет экенсиң дагы, анан кайра аяктан чыга албай кыйналат экенсиң. Бирок ошол учурда жазылып калган ырлар сени сооротот да. Ал учур бекер кетпей, ошол бир
бир дүйнө да ал өзүнчө дүйнөгө киргенден кийин ошол дүйнөнүн ичинде жөн эле кирип чыкпай, баягы бекер кирип чыкпай, ошол дүйнөнүн ичинде жүргөн кезде мындайча айтканда бир дүйнөгө кирип кетесиң да, ошондо бир мыкты чыгармаларды, мыкты ырларды же болбосо керек болсо поэзиядагы эң жакшы жанрына поэманы бир поэма жаратып чыкса, андан соң ошондой учурларда мындай бир адам эргүү алып, бир мындайча айтканда бул толкун экен да, мисалы толкун, туура кайсы улам бир толкун келет, ошол бир толкун күчтүүрөөк келет, бир толкун кичине алсызыраак, чабалыраак келет, айрым учурда бир мелмилдеп эле, мелтиреп эле жатып калат да, толкун жок элечи. Ошол толкундарды туура пайдаланып калуу дегендей түшүндүм да сизди. Ошон үчүн ошол учурларда бир ошол жогоруда айтпадыңызбы, былтыр 2-3 жыл мурун ошондой толкун учурунда аябай бир жүрөктө бир калып калат го. Ушул толкун болуп аткан учурда ошондой бир жүрөгүм мындай бир буулуп аткан учурда бир жазган ырларыман өзгөчө ушунусу мыкты жазылганда деген бир ыр болот го. Ошол ырлардан бир окуп бербейсизби анда? Бар ошондой ырлар бар. Бул ушул ырымды чын эле бир ал убакта ковид учуру болчу. Анан ушунчалык бул дүйнөгө эмне келгенибиз жөнүндө, деги эле адам ким өзү, адамдын өмүрү деген эмне деген сыяктуу бир немеге түшүп калдык да баарыбыз. Бир эсибизге келбедиби ошол учурда. Жашоо деген батыл өтүп калчу нерсе экен да. Деги эле ошо эске келди. Анан ошондо эмнегедир буга чейин мен эч кандай ушу адамды баалап көрбөптүрмүн да. Эч бир адамдын бир артыкчылыгы жөнүндө ойлонуп көрбөптүрмүн да. Анан ошол толкундар менен көп эле ырлар жазылды, бирок ошолордун ичинен ушул ыр менин көңүлүмө толот да, өзүмчө ушу саптарды таба алганыма өзүм сүйүнүп, канаттанып калам да. Жанагы Сыгынский аралды тиги раматлык баягы Алик Акмалиев айткан сөзү ыры бар эмеспи? Адам деш жаман дебегиле, жаман сөз айтпагыла дарегиле деген адам жөнүндө ыры бар эмеспи? Адамды ошол киши демек өзүнүн тирүүсүндө жакшы баалап өткөн да ошол мененчи. Туура. Ошол сыяктуу да. Эй адамым, билдим эмне башкысын, аяп калдым сендейлердин бактысын, кудуретиң Кудайды да сүйдүргөн, сен жакшысың, сен чын эле жакшысың. Жарыгым ай, ыйлаганды билбейсиң, сени ыйлатат ооба сени башкалар, эң жакшысы өзүң деле жыргайсың, ооба жырга ак алганы башта бар. Таң калдырбайт мени көптү билгениң, таң калдырбайт мекен үчүн күйгөнүң, акылымды айран кылат жөн эле, сүйдүргөндү, сүйгөндү да билгениң. Ушунуңа кандай сыйлык ыйгарам. Эргүү менен эч ким туйбаган, сезим менен серпилем да тим болом, сенсиң адам акылыма сыйбаган. Сен бар үчүн ай жаркылдап күн күлөт, ай асманга, жер асманга, асман жерге күңгүрөп, сен ааламга келбей эле чынында, аалам сага келет окшойт дүңгүрөп, аалам сага келет окшойт дүңгүрөп. Ай баракелде, мына негизи баягы ыр жазган адам, акын кишилер жашоону бир башкачараак көз менен, мындай түз эле карабай, аны ошол көрүп турган нерсенин артында эмне жатат, ошону көрө билип, анан кайра ошону ошол боюнча берип койбой, адамдарга ошол подтекстин негизинде, ошол бир купуялуулуктун негизинде каймана түрдө бергени менен өзгөчөлүнүп болуш керек да. Себеби адамдар ошол чыгарманы окугандан кийин адамдарда кичине баягы ой жүгүртүүгө түрткү болот. Ошондой болуш керек да. Өзгөчө бул акындарда көп байкалат, анан бул жазуучуларда дагы ошондой баягы сапаттар көп да. Себеби баардык нерсени мындай бир илгери кыргызда түз айткан эмес да, каймана мааниде сөздүн төркүнүн түшүнгөн кишилер эки ооз сөз айтканда эле эмнени айтайын дегенин түшүнүп, дароо ошого мындай бир кадам кылышкан, реакция кылышкан да. Анан эми бул акындык өнөрдүн негизги баягы максаты дейбизби, же болбосо берейин деген ойду
элге жеткирүүдө дейбизби, ошол учурларда мындай бир алдыга бир ушуну берсем деп бир ойлор келип туруп анан ырлар жазылабы же кээде бир учурлар мындай бир эмне жазаарыңды билбей бир ыр жазгың келип туруп анан бир ыр чыгып калган учурлар да болобу? Ар кандай болот. Ар кандай учурлар болот. Мисалы, могу ырды жазып атканда мен чын эле момундай ыр жазышым керек деген ой жок болчу, бирок эң негизгиси мен ушунчалык адамды бир паска ушунчалык сүйгөнүм эсимде да. Аябай адамдын артыкчылыгын ушунчалык дей көрсө адамдан башка бул дүйнөдө эч кимдин деле бизге кереги жок экен да деген ойго түшүп калдым да. Анан ошону гана билем. Анан могу жериме батпайт да, эмне десем экен ушул адамга дегенчи. Ошентип анан чыкканда, анан кайсы бир учурлар болот, көбүнчө окуялар таасир этет. Окуялар таасир эткенден кийин мондай кээде таарынасын катуу, бирөөгө таарынган учурда көбүрөөк чыгат мендечи. Себеби мисалы баары жай ойдогудай боло берсе, баары анын жообу бар да. Анан көп учурда ыр деген ошо жообу жок калганда жазылат экен да. Могу жерде жүрөктү кыйнайт да, бир суроо түшүп калат да жүрөгүңөчү, эмне үчүн дегенчи. Анан ошого жооп издеш үчүн сен анан же ага айтып убагында айтып калган эмессиң, ага убагында суроо берип калган эмессиң, сен ошо таарынган бойдон, жүрөгүң ооруган бойдон калган да. Анан ошентип отуруп анан кийин анан байкасам ошондо бир ыр чыгып калат өзүнөн өзүчү. Анан ошондо бир көбүнчө ошондо жашоого болгон бир аныктамалар табылат да ошондо. Ошол нерсе мени сүйүндүрөт кээде. Анан мынтип ойлоп калам да, ушу өнөрдүн, ушу ырдын эң жакшы жери сен жаман нерседен дагы, сенин жүрөгүңдү ооруткан нерседен дагы пайда таба алганың да. Ошондон да бир чыгарма жаратып калган, мындай трагедиядан дагы пайдаланып кетесиң да. Өзү чыгармачылыкта баягы таланттуу адамдарда бардык нерседен бир оң жагына пайдага иштеткен жагынан туура ошо уста болот эмеспи. Анан ошо дагы бир нерсе, мындай бир өзгөчө чыгармачыл кишилерде мындай эл алдына чыгып ыр окуп же болбосо эл менен, көпчүлүк менен байланышып жүргөн кишилерде ушул нерсе көп мындай бир жүрөктү өйт да. Айрым мындай деген сөз бар го, мактоо жеткирет, уят өлтүрөт деп коет да. Мисалы, ошол мактоону көтөрө албай кээде өтө эле дардаңдап, текеберденип кетиши мүмкүн. Айрымдар ошондон шык алышы мүмкүн, мындай бир дем бериши мүмкүн. Сиздин оюңуз боюнча бул мактоо шыктандырабы же текебердик алып келеби? Ар бир нерсе чеги менен болгон жакшы экен. Бардык нерсе керек экен. Бул дүйнө бардык мактоо да керек. Сын дагы керек да, бирок бардык нерсе ошо өзүнүн орду менен, чеги менен болбосо, ошол уу болот экен да адамгачы. Себеби ушул нерсени билип калдым. Мен бул акындар чөйрөсүнөн чыгып, театр чөйрөсүнө аралаштым да. Бир 5 жыл аралыгында ошондой болду да. Анан ошол учурда ал жакта мисалы жалгыз акын сенсиң да, жалгыз ыр жазган сенсиң ал жерде. Анан ал чөйрөдө мен мындай бап эстелип, аябай укмуш, мактоодон башка сөз укпай, мисалычы. Сенин ырларың алар үчүн жаңылык. Алар сын айтпайт эч качан. Айтса дагы бир мындай таарынбайсың аларга, себеби билбейсиң, мындай неме кылбайсың да, алардычы көп этибарга албайсың дегендей. Анан ошентип жүргөн учурда чын эле мен аябай байкадым. Ушунчалык мактоо адамды мындай жок кылып кое турган учуру болот экен. Себеби жоопкерчиликсиз мамиле ошо мактоодон кийин башталат экен да. Себеби сенде мындай ой пайда болот экен, мен кайсы учурда болбосун эмне сөз айтсам деле кабылданат. Мен эмне жазбасам деле баары бир эл окуйт. Баары бир эл мен деген менмин дегенде, баары бир эл мен кандай жазсам деле баары бир эл макул мага деген сыяктуу бир ой пайда болот экен кадимкидей элечи.
мындан ушу кийинки муундагылар абайлашы керек да. Жаңы жазып жүргөндөр болбосо. Биз го, мен го мисалы башыман өттү, байкап билип калдым. Бул дагы башыбыздан өтүш керек экен. Укмуш эле периште бойдон акын болуп анан периште бойдон өтүп кетүү деген болбойт. Ал ушул жолдун баарын басып өтүп, анан ийиленип, бүлөнүп отуруп анан кийин акыл эсиңе келет экенсиң да. Анан ошол аябай эсимде, могу китебим чыккан учурда. Ошо экинчи, үчүнчү китебим чыкты да. Башында биринчи, экинчи китебим чыкканда менде катуу жоопкерчилик бар эле. Коркуп, элдерге бергенден уялып, эмне деп айтып койгонсуң деп бир сөз айтып койсом, эмне кылам мен деген сыяктуу бир ойлор болгондо, анан могу үчүнчү китебим чыкканда эмнегедир ошол жоголуп кетти да. Анан мен өзүмөн чочуй баштадым, чын элечи. Өтө көп мактай ишкен жок болот да. Чын эле аябай чочуй баштадым да, анан чын эле мени силкип кое турган бирөө керек эле деп баштадым да. Кадимкидей ошондо сынга суусайт экен адамчы. Мени мактап, жөн эле көзүмө мактап коюп анан басып кетишкен адамдар мага тетиринчи жакпай баштады. Эмне үчүн бул мага күйүп бир сын айтып койбойт? Эмне үчүн могуруң монтип турго? Сен эмнеге антип ойлойсуң? Ал деген мондай деп бир каршы чыгып койгон киши жок эмнеге деп. Мен тетирсинче аябай нааразы боло баштадым да. Тегерегиме да нааразы боло баштадым, анан өзүмө да нааразы боло баштадым да. Анан негизи могу китебин бет ачарын кылмакмын да. Анан ушундай ойдон улап, өзүмдү да жек көрүп, ырларымды да жек көрүп, эмнегедир бир мындай өзүмө катуу сын башталды да. Жок, кыял токтот, мындай болбойт. Сен муну менен эч жакка бара албайсың деген сыяктуу ички бир интуиция ойгонду дагы. Анан бул китептин бет ачарын жасаган жокмун. Себеби мен андан ары дагы жок болуп кетким келген жок да. Негизи айтылат. Бет ачарда билесиз да, элдин баары мактайт келип, анан жаман сөз айтылбайт, Огөт, анан өзүмдөн корктум. Кой, мындан ары дагы көкөлөп кетпейин деп. Дагы ушинте берсең башка жака кетет окшойсуң, лучше дагы иште кыял. Кереги жок мунун деп туруп, муну саналуу эле кишиге бердим, окуй турганчы. Элге деле массалык түрдө таркаткан жокмун, саткан да жокмун, турат үйдө. Чыккан бойдон 3 жыл болуп калдыбы чыккан. Анан ойлойм да, бул китептин тагдырын мен кийинчерээк көрөм да. Кайсы бир 10 жылдан кийинби, кайсы бир учурда ушундай ырлар жазылды эле деп алып чыксам болчудай да, эгер жараса. Албетте. Негизи бул китеп чыгарууда бардык эле акын болобу же жазуучу болобу, ким болбосун китеп чыгарып аткан киши ошол китебинин ичиндеги чыгармаларынын башка мурунку чыккан китептерден бир нерсеси менен өзгөчөлүнүп турушун каалайт да. Туура. Ушундай туруп болсо экен. Болбосо чыгарбай эле коюш керек да. Болбосо чыгаргысы келбей, ошондой болсо экен деп баягы мындай толук кандуу ой жүгүрткөн чыгармачылардан ушинтип ойлонот да. Туура. Жок эле дегенде бир мукабасынан айырмаланып турса экен. Жок эле дегенде бир артындагы атынан айырмаланып турса экен, же артына жазылган маалыматтан айырмаланып турса экен. Же болбосо дагы башка. Айрымдар мына чыгармачылык чөйрөдө ушинтип 3-чү китеп чыгарып атсам дагы ачылышын, бет ачарын өткөргөн жокмун деп атпайсызбы? Бул жерде бул дагы бир өзгөчөлүк да. Бул китебиң чыкты беле, качан чыкты эле деп айрымдар таң калып окуп мындай бир сырдуу китеп катарында калат да окурмандардын арасында. Айрымдар мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам да, экинчи китебим чыгарып атканда артына жанагы баланчайып түкүнчө деп сүрөтүңдү коюп туруп анан өмүр баянын жазат эмеспи? Ошону киргизгим келген жок да. Бирөөлөрдүн кеңешинде уктум, бирок өзүм дагы ошону туура көрүп, артына жөн эле сүрөт коюп туруп эле бир 4 сап берип койдум. Анан баягы бир ошол жерде байкелерибизден бири айтты, ошо эгерде сенин өмүр баяның керек болсо окурманга, ал интернеттен дагы окуп алсын же сенден сурап алсын. Туура. Бул китеп сенин өмүр баяның жөнүндө китеп эмес. Эң сонун бул поэзия бере турган китеп. Сен эл поэзияңды окусун. Туура. Сен кимдин китеби экенин билсе эле болду, а сенин жөнүндөгү маалыматтын бул жерге эч кандай кереги жок. Туура. Айрым кеңеш бергендер айтты, арасына сүрөт кошкондо, жанагы фото сүрөттөрүн кошо берет эмеспи китептин арасына. Эми ал жанагы автобиографиялык китеп болсо мейли, а бирок поэзияга же болбосо бир чыгарма жараткан китепке
сөт кошуунун да кажети жок депчи. Туура. Ушул сыяктуу бир өзгөчөлүктөр китептин бир баа баркын арттырып же болбосо башкалардан бир адаттан тыш бир нерсе менен чыкканы окурмандардын дагы бүйүрүн кызытат болуш керек да. Анан бул жагынан жанагы айрымдарды көрүп жүрөм, баш сөз жаздырбай чыгарам деп чыгарып жүрүшөт. Баш сөздүн кереги жок депчи. Анан ушул сыяктуу бир китептин өзгөчөлүгү, анан келип эле албетте баягы ал формасындагы нерселер, ички мазмунундагы өзгөчөлүк, мазмунундагы бир жаңылык болуш керек да негизи ар бир китепте. Анан эми сиздин чыгармачылыгыңызды угуп жүрөбүз. Анан бул жерде дагы угармандардан суроолор келип атат. Саламатсыздарбы, Окей радиосу, эфириңиздер абдан жакшы болуп жатат дейт. Анан Кыял Тажиеванын телефон тууралуу дагы ыры бар эле, уксак болобу ошону дейт. Анан ошону окуп, анан чыгармачылыктагы акыркы жаңылыктардан дагы бөлүшө кетсинчи дейт. Жакшы. Телефон тууралуу ырыңызды билгендер бар экен. Телефон табышмактуу дүйнө бизде калдыбы? Кайда азыр тез замандын калдыгы? Касиеттүү, сыры күчтүү, туюмду техно дүйнө бизден тартып алдыбы? Үндөн баштап үндөр менен кечкирди. Көрбөй калдык кебетени кечпирди. Телефондор бизге келип калганы жан дүйнөбүз сагына эле кечкимди. 5 жыл болду сен караанын үзгөнү, 5 жыл болду сагынбадык биз сени. Эртең анан азыр деле таап алам телефондон номериң бар анткени. Телефонду тех адамдар билгенге, күтүлбөгөн күндөн алыс көрпенде. Үйдө жүрсөм жорук баштап башкача, күтүүсүздөн Кут мырза кирип келсем не? Көздөрүнөн кусалыктын жашагып, сырын төгүп, кайра баштан жашарып, айтып берсе дей беремин өзүмө. Телефондон уккан баарын кашайып. Сыр бөлгөнгө, бир көргөнгө шашылбай, санга айланып кетти азыр жакындар. Кээде келип адам сымак жашагым, телефонсуз сагынгым бар асылдар. Көз сүйлөгөй, көп сүйлөгөн кеп өлүк. Кел курбулар, айласын таап чечелик. Сагынам мен кантип, качан кимиңди? Баарыңарды жүрсөң колго көтөрүп. Баракелде. Мисалы, бул телефон тууралуу жазылган ырлар көп да, мындай бар да, көп болбосо дагы башкалардан. Бирок телефондун ошол учурдагы талабын, же болбосо телефонду ким кандай ачып берет? Такыр башка маселе да. Мисалы, жанагы Кожогелди Култейиндин телефон деген ыры бар. Мал ошол учурдун телефонун жазган. Ал жөн эле жанагы агесте мындай уюл телефон деген жок болчу, чөтөк телефон. Ошол жанагындай телефон, үйдөгү телефонду жазган да. Жанагы неме сунур бар эмеспи? Телефон байланып турган учурда адамдар эркин эле дегенде. Азыр болсо адамдар телефонго байланып калды да. Ушул нерсе да мен аябай жүрөгүмдө өйтөт да. Интернеттин деле үйгө кирип келгени эмнегедир мага жакпайт. Деги эле могу ызы чуу, жашоо бардыгы белгилүү, эч кандай эч нерсе табышмак эмес, бардыгы ачык айкын болгон жашоодо эмнегедир жакпайт мага. Эмне үчүн биз сырдуу дүйнөнү унуттук? Эмне үчүн биз бири-бирибизге сырдуу болгонду унуттук? Эмне үчүн биз мындай чыныгы жүрөк менен жашаганды унуттук? Эмнеге бардыгы мени көр, мени тааны, мына мен тамак жеп атам, мына мен монтип атам деген сыяктуу ушунчалык майдаландык деп ушунчалык аябай кейим да. Анан коркконум өзүм үчүн деле коркпойт элем, балдарыман корком аябайчы. Себеби алар ушул доор менен жашап атат. Баягы мен бала кезде ойногон оюндарды ойношпойт. Мен бала кезде суктанган табигатка суктанышпайт. Ушул да теректерим деген сыяктуучу. Анан ушундан аябай корком. Бул чоң маселе. Анан ушул нерсеге дагы ошол биздин ырас сөзүбүз жетеби, акылыбыз жетеби, ырыбыз жетеби? Демек ошон менен күрөшүшүбүз керек деп ойлойм, башка жол жок го. Анан ар бир адам өзүнүн мындай бир
ички ой туюмун, ички сезимдерин мындай бир алкакка батырып алып эле, бир алкактын ичинде. Анан эркин ой жүгүртө албай, эркиндик, мейкиндикке чыга албай, бир кыйналып эле бир нерсени сурасаң деле телефондун колуна карамай калып Google'да ачайынчы деп бир жөнөкөй эле маалыматты, көз каранды болуп жөнөкөй эле маалыматты деле мындай бир ойлонуп деле мындай деп айта турган маалыматты деле ошо телефондон илгери ошол калькуляторду көргөндө коркуш элек жаш балдардан. Мисалы мынчаны кош же болбосо мындай кылчы десе эле дароо калькуляторун алып чыкса токтот деп калькуляторду алып ошону алып коюп туруп уят ошону өзүң акылыңда кошуп алып кош депчи. Азыр мисалы соода кылган жерге барсаң деле бир 50 сомдук 2 товар алсаң деле ошо 50-50 кошуш үчүн эле калькуляторду алып чыгат да. Ошо жөн эле көн бул эми мындайча адат болуп калган да. Бул ушундан арылуунун себеби дагы ушул китептерди көбүрөөк окуп. Анан мисалы мына поэзияны көбүрөөк окуса адамдын жанагы мээсиндеги айрым кыймылсыз жаткан жерлери да кыймылга келип, ошол жөнүндө ой жүгүртүш керек. Ошондо адамдын акыл эси, ой туюму кичине өсүү жолуна түшөт экен да. Мисалы мурдагы кездерде бизди ата-энебиз баланча жерде мындай деген буюм турат. Ошол мунун оң капталын ачсаң, ушул жерде 3-чү суурмада мындай буюм бар. Ошону алып келчи десе, чуркап кирип ошол алып келчү элек. Азыр балага ошентип айтсаң түшүнбөйт. Ориентир жок. Себеби анткени биз ошол учурда китепти көп окуган муун болгон үчүн мындай бир китепти окуганда бир арасына кирип кетесиң да. Бир окуяга киресиң, ошол жерде аралашып жүрөсүң окуп атыпчы. Мындайча айтканда көркөм эстетикалык ой жүгүртүү бар да. Элестүү ой жүгүртүү. Азыркы балдардын эмеси проблемасы көйгөйү ушул болуп атат. Же аны колунан жетелеп алып көрсөтүшүң керек, же ошонун видеосун көрсөтүшүң керек. Болбосо айтып аткан нерсени элестүү ой жүгүртүү деген, көркөм элестүү ой жүгүртүү деген такыр жок болуп атат да. Биз ушул боюнча кете берсек, балдардын келечеги эмне болот деген кооптонуу да пайда болот. Бирок бул нерсе деле ошо ойдон калбайт го дейм. Мисалы билесиң да, мисалы биз 2000-жылдары келип чыгармачылык аралаштык да. Ошондо бизди кандайсың деген киши жок эле. Биз өзүбүздүн казаныбызда өзүбүз кайнадык. Бизди могу китепти оку, монт деген деле киши болгон жок да. Анан ошон үчүн дагы бизде неме болуп калды окшойт да, могу биздин чыгармачылык солгундаган себеби да ошондон болуп калыш окшойт да, убагында берчү нерсени бере албай калганыбыздын да себеби ушунда да. Анан азыркы күндө мен сүйүнгөнүм ушу да, ушу эл түшүнүп келатат. Телефон кереги жок экенин түшүнүп атат, китеп керек экен, жан дүйнөгө азык керек экен, ыр керек экенин эми түшүнүп келатат да. Анан буюрса менде ушундай бир жакшы бир мындай туюм болуп атат да, интуиция. Кудай буюрса ошол биз ошо элге чыгып ыр окуп, баягы бир жакшы бир тарбия бере турган функцияны биз аткара турганга кез келди деп ойлойм да. Эң негизгиси бирок ошо өзүбүз даяр болушубуз керек да. Бул туюм жөнүндө айтылып калбады. Туюм ошол бардык нерсе өзүнүн мындай бир нугу менен келип, анан кайра ошол доор өтүп, кайра башка доор келип, ушундай бир агым да, агым. Азыр ушул электрониканын агымы. Ошол электроника чыккан мекени болгон, мисалы Японияны алсак, Японияда азыркы күндө китеп окууну ушунчалык жолго койгон, китепканалары мыкты иштейт. Алар мындай бир аялдамада отурса дагы ушул мындай кичинекей чөнтөк китептерди алып ошону окуп отурат. Мисалы, алар үчүн телефон же болбосо мындай iPhone же бири-бири менен мындай көрүшүп сүйлөшүү же кат жиберүү, ушуну колдонуу алар үчүн кызыксыз. Кызыгы кетип калган. Ал доордон өтүп кетти аларчы. Ушул өңүттөн алып караганда бизге дагы ошол китеп окуу, өзүнүн адамдын аң сезимин өстүрүү деген доор эми келет. Буюрса бул модага айланып, анан китеп окуу деп мына бир адамдан бир китеп деп не деген гана долбоорлор уюштурулат. Ошонун негизинде театрда да жандуу байланыш бар да. Ошол эми буюрса театрдын дагы өзүнүн доору келет деген ойдомун да. Бул эми ошол доорго жетип алсак, Кудай буюрса, бул эми ишеним.
бул доор акындык менен өзүнүн агымы менен келет да. Келет бул муктаждыктан. Муктаждыктан. Анан дагы бир эми сиздин кайра чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, мисалы жалгыз бассаң батпасарсың дейт. Узакка барам десең. Эгер чогуу узакка барам десең, баягы чогуу бар дейт го. Эгер жалгыз бассаң батыраак кетесиң, эгерде алысыраак, жайраак болсо да алысыраак барам десең, бир команда менен жүр дейт да. Туура. Ошондой шартта сиздин көз карашыңызда ушул чыгармачылык чөйрөдө жалгыз баягы кетип өзүнүн жеке чыгармачылыгы менен кетип ушундай бир бийиктиктерге жетем деген ой барбы, же бир кайсы бир деңгээлде бир шакирт даярдап, бир команда түзүп, ошолор менен дагы бир ийгиликке жетсе болобу? Болот. Себеби кайсынысы сиз үчүн мындай олуттуураак? Өнөрлүү адам өзүмчүл болбош керек да, ачыгын айтканда. Себеби эгерде сенин өнөрүң ошол билген нерсең жарыгың тийбесе башка бирөөгөчү, анда ал өнөрдүн кереги деле жок. Анан көп учурда ушундай ойломдомдон, бирок ачыгын айтканда мындай байкасаң, улуу жазуучуларды байкасаң чын эле жалгыз кетишкен да. Алар бир гана ошол өзүнүн гана чыгармачылыгы үчүн убакыт бөлүп, өзүнүн гана чыгармачылыгы үчүн гана кам көргөн, керек болсо Чыңгыз Айтматов деле ошондой болгон да. Себеби анын кийин көрүнүп эле мисалы өзү жанагындай кинематографисттер союзунда башчы болуп турганда жалаң өзүнүн кинолору гана тартылыптыр мисалычы. Ошондон улам көрүп алып аябай таң калдым да, көрсө адам ошентип туруп анан кийин бийиктикке жетсе болот беле деп мага бирок ушунчалык жат көрүндү ушул нерсе. Себеби өзүмчүл адам кайсы бир учурга чейин укмуш атактуу болушу мүмкүн, бирок акыры ошол нерсесин дагы кедергиси акыры чыгат да. Себеби эл деген элди алдоого болбойт. Элди эч качан алдай албайсың, убактылуу алдашың мүмкүн, бирок өмүрү алдай албайсың да. Анан ошондон улам менин негизги максатым, мен өзүмдүн эле жалгыз ошол атымды чыгарайын деген ой кайсы бир жаш кезде болгон. Бир учурларда болгон ошондойчу. Бирок ошол нерсе туура эмес экенин сезип калгам да. Себеби жалгыз эч жака бара албайт экенсиң. Жанагы сыяктуу бир мактоолорду уга бересиң да, акыры жардам кылбайсың да. Себеби сен жалгызсың да аяктачы. Сени кармап колдоп коштоп турган эч ким жок. Анан неме кылат туруп колдоп коштогондон мурун дагы могу жалпы журт дегенчи, жалпы эл же болбосо мисалы калемгерлердин өзүн алалы десек да, мисалы чогуу жүрсөкчү биз ошондо жетилет экенбиз. Тетиринче өзүнүн жолу ошондой экен. Себеби жалгыз эле өзүң менен өзүң жүрө берсең, кайсы бир жерге чейин жетишинче жетерсиң, бирок ошоюн токтоп каласың да. Себеби андан ары сенде ресурс жок. Эч кандай неме жок калат да. Жалпы команда менен жүрсөң, анда сен оош кыйыштарды билесиң да, сенден укмуштарды көрөсүң, сенден пастарды да көрөсүң, сен ким экениңди өзүң далилдеп турганга дагы мүмкүнчүлүк болот ал жерден. Анан өсүүнүн жолу ошондой болуш керек деп эле ойлойм да. Мисалы ушул багытта сурагым келет да, жанагы шакирт даярдоо деп коебуз, устат болуш үчүн сөзсүз баланча жаштан өйдө болуш керек деген шартпы, же мындай бир чыгармачылыктагы берейин деген нерсең болсо ал жашка карабайбы? Анан мындай шакирттерди даярдоодо бир айланаңызда бир кандайдыр бир деңгээлде шакирт деп так айтпасак дагы мындай бир үлгү алып жүргөндөр барбы? Бул дагы убагы менен ойгонот экен. Бул дагы ошо убагы менен келе турган нерсе экен да. Сөзсүз эле караганда эмес, кайсы бир учурда жүрөгүңдө ойгонот экен. Бул дагы жана намаз окурда якым деп коет го. Якым ойгонуп тура, якым келиптир жүрөгүнө депчи. Бул деле ошол бирөөгө жакшылык кылуу деле ошо жүрөгүңө якын келмейинче ошол нерсе ишке ашпайт экен да. Атайын эле жүрөгүңдө жок болсо деле жаза берсең ал дагы болбойт экен да. Курулай жөн элечи, себеби ал баары бир ишке ашпайт да. Анан менде жүрөгүмдө якын качан пайда болгон айтайын болсо. Кудай жүрөгүңө салган учур. Жүргөн учурчу. Мен ушунчалык ыр дүйнөнү сактап калыш үчүн мен чын эле аябай кыйналгам да. Катуу кыйналгам.
үй бүлөлүү болгондо. Себеби мен жолдошум чыгармачыл адам эмес болчу, тиги врач да, кесиби врач. Ыр үчүн жанын күйүп бир мындай неметип бере сала турган деле. Бирок өзүнчө ал чыгармачыл, ал режиссер болгусу келчү экен, ошол сыяктуу өзүнүн чыгармачылык жолу бар да аны деле. Немеси врачтар деле чыгармачыл болот да, аябайчы. Бирок ырга болгон ышкысы жок эле да. Анан мен ушунчалык кыйналдым да ошондончу. Үй бүлө деген ырды жутуп коет экен, өнөрдү жутуп коет экен деп ушунчалык өкүнүп, кыйналып жүргөн учурларым көп болгондо анан ошондо мен кантип чыктым. Ошонун чыгуунун жолун мен кийинки ыр жазып калган жаш кыздарды көрсөм эле жүрөгүм ооруп баштайт да. Аларды көргөндө эле жаңы турмушка чыктым дегенде эле баягы кебетемди эстейм да, анан ушунчалык аны коргой баштайм да, кадимкидей эле корко баштайм анданчы. Баягы ырын таштап салбаса экен, бир депрессия түшүп кетпесе экен ушул депчи. Кадимкидей эле ооруй баштайм да, аны менен ооруй баштайм. Анан ошол жагынан мен аябай жардам бергим келет. Жаңы турмушка чыккан акын кыздарга. Анан ошондон такыр немемди аябайм да. Эй сен тыштабагының, эч кимди укпагының, сен жүрөгүңдү гана ук деп неме кылып турам дайымачы. Айтып ким болсо делечи. Мындай неме аябай жүрөгүм түшөт да, ачыгын айткандачы. Себеби ыр жазгандар аз да. Бул деген Кудайдын кыргызга келген бир белеги да. Мисалы каси ошол мисалы ыр жазып аткан кыз деп коелу да. Анан ошол кайдагы бир күнүмдүк тиричиликке ал адам жутулуп кетпеш керек да. Ага биз жол бербешибиз керек. Себеби ошол адамды сактап калуу дагы биздин милдетибиз. Ошонун ырын сактап калуу биздин милдетибиз да. Анан университетте, улуттук университетте кыздар бар, жана адабий чыгармачылык деген атайын бөлүм ачылыптыр. Кудай буйрса, ошого күздөн баштап жумушка чакырып атышат. Ошол жакты уюштуруп, жанагындай башка чыгармачыл уюмдар менен кантип иштеш керек, чыгармачылыкты кантип сакташ керек, кантип өстүрүш керек деген сыяктуу маселелер бар экен да. Жаңы специфика пайда болот да. Анан ошонун үстүндө иштешибиз керек деген ниетим бар. Ошол жактагы ыр жазган студенттер бар. 2-3 студент менен азыр ошолор менден мындай кеңеш сурап турушат. Сабак боюнча дагы, ыр боюнча дагычы. Азыр ошол университеттеги кыздар, анан Нурборбордун кыздары менен мындай тыгыз байланышта сүйлөшүп турам. Анан өзүмдүн түздөн түз шакиртим, мен ыр боюнча жардам бердим деп прям ошентип түздөн түз иштеше турган деле азырынча жок. Бирок мен өзүмдүн немемде мындай багып жүргөн кыздардан, өзүмдүн көз алдымда багып ушу өсүп келаткан кыздардан Чолпон Орозубекова. Ошол биз жакта дагы жашачу мурда, азыр турмушка чыкты да. Ошону аябай көз алдымда багып жүрөм да. Ушундай таланты өчүп кетпесе экен деген оюм бар ошондо. Жибек деген кыз бар, ал төкмөлүк өнөр боюнча аракет кылып ошол жакта жүрөт, бирок ошого дагы немемди аянбайм такыр. Мен кетирген кемчиликтеримди ага айтып турам. Сен андай кемчиликтер кетирбе депчи. Кеңеш берип, кеңеш берип турам. Анан өзүнөн өзү ойгоно турган нерсе экен. Ооба. Бул жакта дагы биздин угармандарыбыздан дагы суроолор келип атат. Саламатсыздарбы дейт. Кыял эже курак деген ырыңыз абдан жагат, мүмкүн болсо окуп бересизби дейт. Сиздин китептериңизди кайдан алсак болот дейт. Ошол ырыңызды окуп анан кыскача жооп берип койсоңуз, а? Курак деген ырыңыз бар экен. Курак деген бул канча 2009-жылы жазылган. Кайсы куракта жазылган бакпы? Ошо. Анан ал башка китебимде эле да, анан ошол саптары азыр эсимдеби. Ошону эстешим керек болуп атат. Бирткеден кийин жооп берсем болобу? Анда мындай да, ар бир адамды мындай Кудай өзгөчө жаратып, анан эч кимде жок шык берген да. Мисалы, биринде бар шык, биринде жок да. Анан адамдар өз жөндөмүн, чакырыгын, мисалы, бул дүйнөгө келген миссиясын, ар бир миссиясы бар да, чакырыгын мындай так билүүсү үчүн мындай жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, мен ушул үчүн чакырылгам, мен ошол миссиямды аткарышым керек дегенди так билиш үчүн адамдар кандай кеңештерди берсек болот? Негизи
жүрөк чечет экен. Акыл алдайт экен да. Мен мисалы акылым менен башында акылым менен кеңешимин да. Эң баштачы. Ал убакта мен илим изилдеп көрдүм. Мен илимпоз болушум керек, мен университетте сабак беришим керек депчи. Андан кийин башка мындай бир эле ыр менен отуруп калгым келбей, көп нерселер менен алектенип көргүм келди да, өзүмдү сынап көргүм келди да. Такыр тойчу эмесмин да бир нерсегечи. Такыр тойбойм деп коюңуз. Улам бир нерсени жасап көрүп, анан мынтсе болот экен, мынтсе болбойт экен депчи, анан ошонун айынан канча жумуштан кирип чыктым. Анан мени азыр уже неме деп деле ойлошот болуш керек, бул такыр эч нерсеге способный эмес, мындай жөндөмү жок эле адам окшойт. Канча жумушту кайра баштап таштап койду деген сыяктуучу ойлор болот да. Бирок мен өзүмдүн чындыгым бар да ошонун ичиндечи. Ал элдер менен эсептешпей турганчы, себеби элдер түшүнбөй турган. Себеби мен өзүмдүн чындыгым бул. Мен ушу чын эле бул жашоого эмнеге келдим, мен ошону издейм да, чын эле. Ал үчүн мен көз жалтыраткан нерселерден алданбайм. Жалтыракка көп алданып турбай, Эң негизгиси ошол өзүңдүн могу жердеги немеңди сакташың керек да. Керек болсо, сага мисалы көп учурда ушул адам ошондон жешилип, жыртылып, анан жок болуп кетет экен. Көп учурда жанагы коллектив жеп коет экен адамдычы. Жанагындай үстүдөгү бийликтегилердин туура эмес мамилеси мокотот, сен ким экениңди, ички мениңди тебелейт келипчи. Ошого эң негизгиси адам өзүнүн миссиясын табыш үчүн ага жол бербеш керек да. Себеби ал өзүңдүн баягы туруктуу позицияңа тайбаш керек. Себеби сен бул дүйнөгө келген миссияңды сен аларга алдырып коесуң. Мен ошон менен күрөшөм. Анан жаштарга да ушуну айтам, күрөшкөндөн коркпош керек да. Өзүң позицияңды анан кайсы бир статусуңду же бир кайсы бир ишиңди болобу же кайсы бир жакшы бир комфорт бир нерсеңди жоготуп койгондон коркуп жашай берсең, сен ким экениңди билбей эле өтүп кетесиң. Андай миң сандап жашап атпайбы андай адамдарчы. Анан сенин ошого күчүң жетеби, мүмкүнчүлүгүң барбы? Жаза, изде. Эң негизгиси сен өзүңдү алдаба да. Өзгөчө баягы мындай го, мындай негизги көздөгөн максатыңан тайбай, баягы сырткы күчтөрдөн баягы коргонучуң бекем болсо, мындай кылчактабай да, багытыңа түз коюп туруп, ошо менен кеткен киши өзүнүн баягы максатына жетет деп коебузго. Анан ар бир өнөрдү өркүндөтүү үчүн билим менен тажрыйба керек да, мисалы. Багаж деп коебузго, артыңда бир мындай бир билимиң, ошону мындай Google'ды карабай туруп, өзүңдүн акылың менен, туюмуң менен болгон, мээңдеги болгон нерсе менен жооп бере тургандай бир акыл чөйчөгүң болуш керек да. Анан ошондой учурда мисалы билим алууга же болбосо ошол бир өзүңдөгү бир кемтикти билесиң да, баягы ушуну билбейт экенмин мен, ушул жагын да бир карап коюшум керек экен дегенде, мисалы билим алууга кайсы куракта болсо да кеч эмеспи? Мисалы кандай кайсы учурда алыш керек же болбосо буга кандай кеңеш берет элеңиз? Кайсы учурда өзүңдүн мындай бир акыл чөйчөгүңдү толтуруп турушуң керек да? Адам күнүгө толтуруш керек. Себеби мен бул учурда окудум эле болду, бул мага жетет деп койгондо, сен ошол башка ошол нерсени ойлонбогон күнү кайра жоготуп алат экенсиң да. Кайсы бир алган билимиңди кайсы бир учурда унутуп каласың да, себеби сен аны ичиңде баккан эмессиң, ошо бойдон билем деп калтырып койгонсуң да. Анан башында менде ушул аябай чоң кагылыш болду да, билим менен жана жүрөктүнчү, акыл менен жүрөктүн кагылышы менде катуу болду да. Себеби билим бул акылды толтурат да. Анан кээде ушу билим дагы жүрөгүңдү мокотот да. Анан бир учур келди менде ушундай. Жүрөгүм ушунчалык мокоду, жүрөгүм каалаган нерсени мен даже акылдуу адамдардан, мен профессорлордон таба албайм да. Кайсы бир поступкалары, кайсы бир ишке болгон туура эмес мамилелери, кайсы бир сөздөрү эмнегедир мени ушунчалык чарчатат, коркутат.
бул ушундай билимге ээ болуп туруп ушул сөздү сүйлөйбү, ушундай билимге ээ болуп туруп ушундай нерсени жазайбы деген сыяктуу таң калуулар аябай көп болду да мендечи. Анан ошентип жүрүп отуруп акыры мен билимди ушунчалык жек көрүп калбадымбы? Ушундай учур болду. Билимден болбойт экен дегендейби? Көрсө башында мен аябай билимдүү болгум келип, аябай умтулуп, бир гана китеп толтуруп, бир гана ошо китеп менен жашап калган учурлар болгон. Анан кийин ошол такыр жардам бербей калганда, анан өзүм да чарчадым да, анан ойлондум да отуруп алыпчы, эмнеге ушундай болуп атат депчи. Анан ойлонсом, көрсө ошол акылдуу адамдардын көбү, билимдүү адамдардын көбү жүрөгүн унутуп коет экен. Себеби алар жүрөгү каалаган нерсени жазабай, ошо китеп үйрөткөн нерсени жазай берип, анан таптакыр эле бир башка неме жолго түшүп алышкан экен да. Мага ошондой ой келди дагы. Анан жок болбойт мындай. Жүрөктү угуш керек, анан сезимди курчутуш керек да. Сезимиңди курчутпасаң, алган билимиң биртигин экенин түшүнгөндөн кийин анан мен мурда китеп окуш үчүн мен керек болсо туугандарга да барчу эмесмин, ата энеме да барбай койчумун. Үйгө отуруп алып, кайын журтка да барбай койчумун, мага керек болуп атат, мен окушум керек болуп атат, алардын биртигин кереги жок болуп элечи. Анан ошентип отуруп ушунчалык байкуш жүрөк чүрүшүп өзү менен өзү болуп ошентип калыптыр да. Анан кийин жүрөгүм сүйгөн адамдар менен сүйлөшүп, жакшы сөз айтып, бирөөдөн жакшы сөз угуп, анан болбогон эле бир нерселерге сүйүнгөндү үйрөнө баштагандан кийин анан кайра өзүмө келдим да. Акылга эле сала бербей, жүрөктү да угуш керек. Анан экөөнү айкалыштыра билиш керек экен. Себеби таптакыр эле мага сезим эле керек деп жүрө берсең дагы тебеленди да калат экенсиң. Себеби ушунчалык сезими курчуган адам сезимтал болот экен дагы, анан башка адамдар сени билбейт да. Анан ушунчалык көңүлүң тебелене берет экен дагы. Анан анда дагы неме болуп калат экенсиң да, жертва болуп калышы мүмкүн экен да. Анан ошон үчүн акылды дагы, сезимди дагы мындай тең салмакта бакканды үйрөнүш керек экен деп ойлоп калдым. Эми баягы бизде угармандар дагы тынбай жазып турушат. Анан сизге дагы бул жакта суроолор келип атат. Менимче ошо сизди баягы тааныган адамдардан окшойт деп мындай бир боолголоп атам да. Сизди тааныгандардан окшойт. Кыялайым дейт. Студент кезде сүйүүдөн жабыркап ооруп калган дешет. Канчалык чындыгы бар дейт. Экинчи суроо, сизди атасынын галстук кызы дешет. Ошол чынбы дейт. Керек болсо суроо кимден экенин деле билип калышыңыз мүмкүн да. Мунун кимден экенин билип атам, ал өзү жөнүндө уккусу келип атат окшойт. Мындай мүмкүн болушунча кыскачыраак жооп бериңиз, биякта бир убактыбыз азайып калат. Били, ушу болгон окуяны ачык эле айтып берейин демчи. Ушунча болду, ачык эле айтып берейин. Ошо 3-чү курста мен ошо азыр ойлосом өзүмдү издеп таппай жүргөн учурум окшойт да, аябай катуу оорудум чынында. Көпчүлүктөн жабыркадым. Өзүм каалаган нерсени таба албай койдум. Ушинтип отуруп анан катуу депрессияга түшүп турмун да азыр ойлосом. Анан эле ал убакта сахнага чыгып, жанагындай конкурстарга катышып, аябай активдүү болчумун да. Анан эле мени баягыда ойлошот да, бул сахнага чыгат деп эле, анан Назира Мамбетова мени ээрчитип барат. Жакында неме болот, алатоо жазып болот, сен конкурска катышасың депчи. Анан мен катыша албайм. Депрессиядамын. Эч нерсе кылгым келбейт, жасагым келбейт эчтекечи. Аябай катуу ооруп жүрөм да, чын элечи. Анан эле Назира Мамбетова таң калды да магачы, эмне болуп калган бул депчи, анан кайра суроо берет да. Эмне болдуң? Башында баягы аябай эле жакшы болуп. Укмуш болуп жүрүп эле жанагынтип соолуп эле калсаң, анан таң калды, анан кайра суроо берет да. Эмне болду, сен бирөө алдап таштап кетти? Деди. Эмне бирөө өлүп калдыбы? Деди. Ушинтти деди, анан жооп бергим келбейт да. Депрессияда адамга баары го. Баарын эле болгон ошо ооруп аткан үчүн эле болчу да. Ооруп аткан үчүн эле. Анан эле Улан Турдалиев деген группалашым бар. Анан ал экөөбүз аябай жакшыбыз. Анан жакшы экенибизди билет да.
Анан бир маалда ментип сурады, эмне сен уланды сүйүп калдыңбы деп. Десе ооба деп коет. Ооба деп. Анан аны улан угуп алып анан кийин шылдыңдап жүрбөй, билесиңби сен? Сен мени сүйүп каласың. Сен мени сүйүп ооругансың деп азыркыга чейин сыймыктанат. Жакшы окуя экен. Анан атасынын галстугу деп атпайбы? Сизде атасынын галстук кызы дешет, ошолчумбу дейт. Ооба, папам негизи мени ушу атасынын кызы деп коет го, ушул сыяктуу бир неме болот го. Папам мени аябай колдоду. Ошо түшүнгөн адам да, чыгармачылыгымды дагы ошо немемди түшүнүп, колдоп, бир аябай укмуш мындай неме кылды да. Мен Нурборборго жаңы жолукканда да ошо эсимде, папама Нурборбор деген чыгармачыл жаштар бирикмеси бар экен деп анан кат жазып туруп айылга салып жибергем да. Ушуларга кошулайын деп атам депчи. Мен көрсө папам менен ушунчалык сырдашчу экенмин да кат аркылуу. Анан ал кайра кат жазып салып магачы, сенде анан бул мага жакпай атат, бул сабактар жакпай атат, эмне кылам деп салып ушул сыяктуу. Мен атам менен сырдашчу экенмин да. Анан папам неме деп салып Павел Корчагинди оку сен. Болот кантип бурчуду дегенди оку. Сен ошондо кантип неме кылышты түшүнөсүң деп ушунчалык жардам бериптир азыр ойлосомчу. Анан азыркыга чейин сыймыктанат, азыркыга чейин туура эмес нерсе жасасам дагы, туура нерсе жасасам дагы көкөлөтүп турат да. Анан ошо атамдын жакшы сөзү мени ушу багып келатат, мындай өстүрүп келатат окшойт да. Галстук кызы деген кандай болуп калды? Ошо галстук деген мындай сыймыктанат деген сыяктуу. Баягы сыймык кыз, сыймыктанат дегендей. Эми мен биринчи бул суроону окуганда галстук кызы десе мен дайыма галстугун байлап берчүбү, же бир галстук тандап берчүбү, же бир галстук атасына белек кылып ошол эсинде калып калганбы деп мен галстукка байлап атпайм. Демек бул жерде баягы сөздүн төркүнү башка жакта жаткан турат. Анда абдан жакшы баягы суроого жооп болду. Анан эми бир ырларыңыздан бир 2-3 ыр окуп бериңиз, ошо менен маегибизди жыйынтыктайлы, убактыбыз жыйынтыкталып калды. Мен акыркы жазган ырлардан окуп берейин, анан жана курак деген ырды айтып бериңиз деп эле ошо бир куплет эле эске түшүп атат, ошону айтып коеюн. Макул. Суроо талап азайып урап калган, уставузду машине туурап калган, мезгилде да сакталып айылдарда, өндөрдөн курамай курак калган, Кайран апам кураган ошол курак үзүлүп чачылганды жыйна деп айтып турат. Калганын унутуп. Негизгиси мааниси ошондой болчу да. Эми дагы бир 2 ыр окуп бериңиз. Бул жаңы жазылган ыр мезгилге. Бул дүйнө канча жашта билбейбиз жетилип акыл толуп калды бекен. Же арып жаны азып карыдыбы, чарчатып жүрөбү же ушул кезең. Бул дүйнө жаш кезинде үлпүлдөгөн, сезими чочуп турган селкип эле, бүркүттөй тээ бийикке шукшурулган азамат болчубу же эрки жебе. Бул дүйнө балким азыр жап-жаш чыгар, болбосо сүйүүнү биз кайдан билдик. Деги эле дүйнө деги чоңой албайт, ошондон жашоо дайым жаңы тирдик. Бу дүйнө балким күндө дүйнө карып бүтүп, төрөлүп түшөр балким таң алдында. Жаш да эмес, кары да эмес, бала да эмес. Жок. Азыр дүйнө баралында. Баракелде. Азыр дүйнө баралында. Ушу баралындагы дүйнөдө жашап жаткан биз кандай бактылуубуз. Деп айтасыз. Эми бир ыр окуп бериңиз. Чындыкка деген ыр. Ошол менен жыйынтыктайлы. Ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Мен жалпы элдин чындыгын коргоп деле чыгып бир укмуш иш кыла элекмин, бирок өзүмдүн чындыгым үчүн жазылган ыр чындыкка. Чындык, сен жанымда жүрөгөр. Тагдыр берсин сени менен бир жөнөр, сен башкатпай башты бийик көтөрчү, балким сени издеп жүрөт бирөөлөр. Мен дүйнөгө неге келдим болбосо, сени деген гана чындык, сени деген гана жарык колдошо. Мен сен үчүн кол зөөрүм дагы чын, боор эт менен тең жан сени кордосо. Сен бар үчүн көзү тике жетимдин, сен бар үчүн сөзү бийик жесирдин,
Ағы ақтай, бағы бақтай, таптаса азабы да азап емес кечилдин. Оба сенин үнүңдү аз ишиткен. Азап жедим адатыңдан кечиккен. Сенден бөлөк таянарым дагы жок. Сен бир кыдыр мага кокус кезиккен. Чындык, чындык, сен жанымда жүрөгөр. Тагдыр берсин сени менен бир өлөр. Сен башкатпай, башты бийик көтөрчү. Балким сени издеп жүрөт бирөөлөр. Ай, рахмат. Баракелде. Рахмат. Мына поэзия дүйнөсүндөгү абдан мыкты баягы чыгармалар болду. Ал учурда, баягы жазып аткан учурда мындай бир башкача сезимдер болот. Ал эми окуп атканда андан дагы бир толкундануу болот да. Урматтуу биздин угармандар, ошондой эле YouTube'дан көрүп жаткан көрөрмандар, баарыңыздарга мына ыраазычылык билдиребиз. Активдүү катышып бизге дагы SMS билдирүүлөр, WhatsApp аркылуу бир топ суроолор келип түштү. Бүгүнкү өнөрлүү өмүр уктуруубуздун коногу Жазуучулар союзунун мүчөсү, Нур Борбор академиясынын мүчөсү, Сырдуу дүйнө, Кыял жана Үн деген аталыштагы 3 китептин автору, белгилүү акын Кыял Тажиева болду. Биздин студиябызга келип кызыктуу жана элге мындай бир пайдалуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Дайыма биз менен байланышта болуп, чыгармачыл байланышыңыз үзүлбөсүн. Сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, ушу менен биздин өнөрлүү өмүр уктуруубуз жыйынтыкталат. Кийинки шаршембиден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.